5 жолку чемпион мира болгондон көрө бир жолку олимпийский чемпион болсоң, мен олимпийский чемпион тандамакмын. Жоломан Шаршымбеков спорт агенттиктен стипендия албай атат. Мурун кандай каржыланса, азыр деле ошентип каржыланып келет. Неге мындай чыгып ачылгың келбейт, башкаларга окшоп интервью берип, неге ошондой? Эч ким менен сүйлөшкүм келбейт. Париж олимпиадасында болгон ойлор кандай эле? Элдин сага ишеними бар. Аны өзүң менен кошо көтөрүп барасың. Алтын күткөндөй логичный эле болду да. Чын эле болуп калды, утуп калдымбы деп өзүңө ишенбей. Прайм деп коет го. 2 жыл катар менен дүйнө чемпиону болуп, Канча жылдан бери даярданып алтын үчүн барганбыз. неге андай болуп калды? Бир эле ошибкадан кармап кетти. Ошо колумду бастыбы дегенди ошо сен ичиндеги кызыганы. Олимпиада бүткөндөн кийин белим кайта кармап калды. Грыжа, Грыжа. Ошо меники сөөгүм сынып кетти деп. Бирок бул аябай өзү өжөр көкпет, ошол көкпеттигине салып күрөшкөн да. Чемпион болуп турсаң дагы, этегиң көккө тийип турса дагы, адамгерчилигиң начар болсо, анда сени эч ким барктабайт, баалабайт, сыйлабайт. Месса. Ассаламу алейкум достор, бул Спорт Хаб долбоору, менин аты жөнүм Бексултан Ушуналиев. Бүгүн биздин каналда эксклюзив Жоломан Шаршымбеков менен Маек биринчи жолу биздин каналда. Достор, бул видеону аянтча көрүңүздөр, өтө өзгөчө, өтө кызыктуу маек болду деп ойлойм. Көп айтылбаган сырлар дагы бияктан ачыкталды. Ошондуктан видеону көрүп лайк, комментарий басып койгула. Жана биздин өңдөштөргө биз ыраазычылык билдиребиз. Бул деген Шоро компаниясы, алардын жакында Тайгүлүк аттуу жарыш өтөт. Ошондой эле Nomad Camp бул деген көлдөгү эң мыкты отель. Сіздерге ыраазычылык билдиребиз. Жана сіздерге көңүлдүү көрүүнү каалайм. Кеттик. Жоломан, биринчиден сага ыраазычылык билдирем. Азыркы учурда мен түшүнүп атам, негизи сен үчүн, жеке сен өзүң үчүн мындай өтө жоопкерчиликтүү учур. Ошол өзүңө калыбына келүү деген бул өтө оор процесс. Бирок ошол учурда бизге убактап, окумашкы жыйынына карабастан маек берип атасың. Буга ыраазычылык билдиребиз. Анан кийин мен ушул мен көптөн бери ошол интервью кылгым келип жүргөн да, анан кийин бирок тилекке каршы болбой аткан. Анан бирок мындай карасам, эч кимге интервью бербей эткенсиң да. Такыр эле интервью берип эткенсиң. Анан көп ойлоп калдым, неге ошо Жоломан бербейт? Көп мындай спортчулар жакшы сүйлөй албайт да, анан ошон үчүн ойлойт да. А бирок сен мындай Инстаграмда, башка жактан карасак, өтө мындай ачык, шайыр мүнөз, мындай жигитсиң да. Анан ушул неге деп сурагым келет да. Неге мындай чыгып ачылгың келбейт? Башкаларга окшоп интервью берип, ошондой. Неге ошондойсуң негизи? Ассаламу алейкум. Биринчиден сиздерге ыраазычылык, ушинтип бизде келип, алыстан болсо дагы келип, ушундай бизге көңүл буруп интервью алып атканыңыздарга терең ыраазычылык. Сиздин сурооңузга жооп берип кетсек, ушу өзүмө бир жакшы бир кыргызча айтканда ушу максат койгом. Кудайым буйруса, олимпиаданын алтын алгандан кийин гана Кудай буйруса толук кандуу бардык медиаларга чыгып, өзүмдү мындай интернет баракчасынан мисалы ошондо олимпиаданы уткандан кийин гана буйруса түшпөй жүрсөм деген жакшы максатым бар. Ага чейин болушунча ар кандай ушундай интервьюлардан жана башка интернетте ар кандай интернет булактарынан кичине алыс болоюн деген мындай күрөшкө болгон дагы бир фокус десем болот. Ошондой туура болот деп мен чечкем. Канча дагы көп интернет баракчаларында жүрсөң, ар кандай элдер сөз кылат, ар кандай конфликттер мындай туура эмес. Балким бирөө туура түшүнсө, ар бир биздин сөздөрдү, балким бирөө башкача көз караш менен карап, балким туура эмес түшүнүп биздин сөздөрдү дагы элдин арасында сөз болуп, ушундай нерселерден негизи эле алыс болуп, бизге күрөштөн алыскан нерселерден негизи эле алыс болуп жүргөнгө аракет кылабыз. Ошол үчүн деп ойлойм. Так, мындай качпайбыз деле интервьюлардан. Эсте өмүр бою кала турган окуялар болот. Сен утканың үчүн эмес, стартка чыкканың үчүн. Тайгүлүк Шоро Кисрам бул жыл сайын өтүүчү балдардын жарышы. Жана бул жарыш быйыл 5-чи жолу өтүп жатат. Бул жөн гана спорттук иш-чара эмес. Бул чыныгы үйлүүлүк майрам. Миңдеген ата-энелер менен жакындары жолдун боюнда туруп, балдарын сүрөп колдоп турушат. Бул жерде 3 жаштан 14 жашка чейинки балдар чуркашат. Ар кандай балдар, ылдамдары да, жайрактары да, өзгөчөлүгү барлар, жоктор да. Бирок баарын бир нерсе бириктирет. Ар биринин төшүндө биринчи номер. Анткени бул жерде жеңилгендер жок. Баары жеңүүчү. Шоро ондогон жылдардан бою жөн гана бизнести курган жок.
алар адам жашагысы келген чөйрөнү түзүп жатат. Шахмат аллеясы, воркаут аянтчалары, короо футболу, балдар аянтчалары, компания келечекте кала турган нерселерге инвестиция салууда. Эң негизгиси улуттун саламаттыгына, эртең өлкөбүз кандай болоорун аныктай турган муунга. Тайгүлүк Шорокицран ушул чоң философиянын бир бөлүгү. 3 жаштан 14 жашка чейинки балаңызды Тайгүлүк KG сайт аркылуу каттаңыздар. Бүт үй-бүлөңүздөр менен келиңиздер. Уюштуруучулар жана өнөктөштөр даярдаган белектерге толгон старттык пакеттер сиздерди күтүп жатат. Тайгүлүк Шорокицран 5-чи жолу 1000 деген балдар жана анын ар бири чемпион. Чурка Тайгүлүк, чурка. Билебиз эме ошол саткалардан кийин, турнирлерден кийин, интервьюлардан сөзсүз түрдө мындай жооп бересиң, алынысы бар. Айтайын дегеним, кантсе дагы Олимпиаданын алтын медалисти болсоң дагы, сен элдин сүймөнчүгүсүң. Мындай эл арасында эң эле мындай жакын болгон, мындай карап ушунун мүнөзү жагат деген спортчу сенсиң да. Ачык айтам, элдин дагы алдынан айтып кетем, ошо элдин дагы оюн айтам го дейм. Эң эле жүрөккө жакын болгон көрөрмандар үчүн ошо Жоламан Шаршымбеков деп билебиз. Анан кийин биз үчүн да кызык да. Жоламан кантип ойлонот, мындай ички мындай сезимдери кандай. Анан кийин ушул көп убакыттын ичинде 3 жылдан бери интервью бере элеккенсиң негизи. Суроолор пайда болуп калды да. Ошол суроолорду мен тотуп кетейин. Айрыкча могу азыркы учурдагы абалдар үчүн эмес, муну бир 2 жыл ортосундагы мен оюмча бир көз чаптырып, кичине элес кылып койт эле. Биринчи эле болуп могу Париждеги Олимпиада тууралуу чечим келет. Ага чейин ошол Токио Олимпиадага катыштып, анан кийин Париждеги Олимпиадага баратканда эми рейтингде номер 1 спортчу болуп, эң башкы биздин ошо үмүттөрдүн бири болуп бараткан болчу. Анан кийин өзүң да мен толук ишенем, ошо алтынды көздөп баргансың да. Негизи эле ошол Париж Олимпиадасында болгон ойлор кандай эле, башында баратканда кандай даярдык менен бардың эле? Ошо Олимпиадага бизде дайындык абдан жакшы болгон. Бизде международный сборлор, бул көлдө сборубуз бардыгы толук кандуу жакшы өттүк. Агайларыбыз менен биргеликте, балдарыбыз менен биргеликте. Жакшы сборлорду өттүк, жакшы дайындыктарды көрдүк. Мамлекет тараптан дагы, федерация тараптан дагы бардык бизге каржылоолор толугу менен болуп жатты. Фармакология жактан дагы бүт мындай айып жок десем болот. Бир гана өзүбүздүн катабыз менен ушундай утулуп калдым десем болот. Чын айтканда, сиз айткандай, алтын үчүн барганбыз бардыгыбыз эле. Мен дагы бир аябай ушу алтын алам деген чоң үмүт менен баргам, өзүмө ишенип. Бирок спорт ушундай экен. Бардык эле спортсмен билет. Биздин оюбуздагыдай эле бардыгы боло бербейт. Ар ким ушу ката кетирет, ошо катанын үстүнөн иштеп, ошо ар кандай утулуштарга сынбай дагы келе берсек, буюрса дагы Кудайым буйрса эми келе жаткан Олимпиада оюндарында жакшы дайындык менен барабыз, буюрса алтын алабыз деген жакшы ниетибиз бар. Мындай суроо, ошол учурда эми өзүң деле байкап калсаң керек, элдер дагы аябай чоң үмүт кылып эле, анан кийин менин оюмча кичине мына ашыкча мына кысым болуп кеткендей болгон сыяктуу болгон да. Анткени эми бизде балдар бартат, эми жок дегенде бизде 2 алтын бар деген элдин сөзү болгон болчу. Анан кийин жетекчилик тараптан дагы мындай алтын бар буюрса деп айтылган ошол сөздөр мындай кичине кысым болуп, давление катары болуптубу? Ашыкча мындай ошол ишениңдерчи? Ооба, баратканда 2 алтын эмес, көп эле алтын деп надежда коюп. Эми албетте аларга дагы түшүнсө болот. Бизге жакшы ниет коюп, бизге ишенгенине терең ыраазычылык билдиребиз. Болушунча Олимпиадага жакын Инстаграмдан жана башка соц тармактардан алыс болгонго аракет кылдык. Ушундай нерселерге бизге көбүрөөк эме давление болбосун, таасир кылбасын деп болушунча алысыраак кармаганга аракет кылдык. Бирок болбой эле көчөдөн жолуп каласың, башка жактан жолуп каласың, жолукканда баары эле сага ишенебиз, сенен алтын күтөбүз деген көп болду ушундайлар. Чын-чынына келгенде албетте баары бир элдин үмүтү, элдин сага ишеними бар. Аны мындай өзүң менен кошо көтөрүп барасың ал жака. Мындайча айтканда психологически күчтүү болуш керек. Ошо мен оюмча эмеси таасири берет. Ошондой элдердин сага ишеними болуп аткандан кийин
ушундай оор Кыргызстандын желегин көтөрөм, ушундай Кыргызстанга алтын алып келем деген ой менен баратканда эң баары бир жүк болот. Бирок андан дагы эметсе болот, алыс ошо интернет соц тармактардан алыстап, аларга көп элге көп чыкпай, жакшы дайынданса болот буюрса. Аны жакында эле ошол агайын Хаким Махмудов дагы ошо интервью берип ошол жөнүндө айтып кетти да. Тилекке каршы ошол даярдыкта ашыкча машыгуулар болуп кеткен, анан балдар чарчап калган деп, анан кийин Олимпиада учурунда дагы кээ ошо байкап калышты да, ошо кичине балдар чарчап калгандай болгон деп. Мен кол анткени ага чейинки мелдештерди карасак, эми мындай прайм деп коет го, прайм эрада жүргөндө болду, 2 жыл катар менен дүйнө чемпиону болуп, анан кийин эми сөзсүз түрдө бияктан ишеним пайда болот. Демек азыр биздин балбандар номер 1 турбайбы, алтын күткөндөй логичный эле болду да. Анан кийин ошол учурда ошо Хаким агайдын сөздөрүнө кандай комментарий бере аласың? Мен биринчиден Хаким агайымды өз атамдай жакшы көрөм. Хаким агай бизге бүт нерсени үйрөттү десем болот. Спорт эле эмес, адамгерчиликти, жөнөкөй болушту баардыгын үйрөттү. Хаким агай тарапка эч кандай мындай тескери сүйлөй албайм. Бирок биз командабыз менен, сборный команда менен, сборный агайлар менен чын-чынында жакшы даярданып бардык. Эч кандай мен оюнча мен андай да көп байкаган жокмун. Ашыкча машыгып кеткендерди бир тренировка жокму? Бир гана эми Япониялык балбан дагы жон балбан эмес. Ооба да. Ал дагы ушу аябай катуу иштеп, ал дагы жон бала эмес, ал дагы мага көрүнүп турат даярданганы. Ошол үчүн даярданып, мен ошол үчүн утуп алды деп ойлодум. Аналист ошондой кылдым. Буюрса биз дагы бардык күчтүү соперниктерге ошондой эле күчтүү даярданып, буюрса барабыз деген жакшы ойлорубуз бар. Ошо атак жакшы даярданып барганбыз негизи эле. Заграничный сборлордо өттүк, бардык витаминдерди алдык, эс алчу жерлерден эс алдык дегендей. Негизи балдар менен, общий команда менен, ушу врачтарыбыз менен негизи эле жакшы дайындыкта бардык десем болот. Друзья, мы находимся в круглогодичном комплексном отеле Nomad Camp, который находится на южном берегу Иссык-Куля. Рядом со мной Байкал Малдыбаев, это основатель Nomad Camp. Прекрасные виды, с одной стороны это горы наши, с другой стороны это Иссык-Куль. Расскажите про историю создания. Мы сами являемся спортсменами, любителями, мы первые триатлеты Кыргызстана. И, наверное, вот в момент, когда мы сами тренировались, мы часто посещали сборы именно у нас на Иссык-Куле. И тогда выяснили, что, оказывается, вот эти уникальные особенности Иссык-Куля в том, что он находится на 1600 метров в Среднегорье, там какие особенности в организме происходят, процессы, когда тренируешься здесь, становишься сильнее. Основной это наш спортивный комплекс, он является очень таким функциональным, наверное, один из самых больших, самых продуманным по всем международным стандартам. И бассейн, наверное, один из самых больших на побережье. 6 дорожками, по-моему, нету ни у кого на побережье. У нас есть профессиональный компьютерный клуб Bootcamp, который рассчитан на киберспортсменов. Потом, наверное, мы одни из первых, кто в Кыргызстане устанавливаем падл-корты. Это вот новый вид спорта, который очень бурно развивается во всем мире. А в целом для кого рассчитан Nomad Camp? Мы его позиционируем так, что это курортный отель с расширенной спортивной инфраструктурой. Главная миссия Nomad Camp — показать, что наш Иссык-Куль работал круглый год. Это мы считаем, что Иссык-Куль предназначен больше для спортивного, медицинского и экотуризма. И тогда он может работать круглый год, и тогда он становится интересным для инвестиций. Больший поток туристов может быть. И на самом деле наш Иссык-Куль, это уникальное место с такими климатическими условиями, природными условиями. Нету, наверное, в нашем полушарии, я бы даже сказал. Если вот одной фразой описать Nomad Camp? Nomad Camp — это отдых по-другому. Что означает, что мы хотим показать, что отдых может быть и другим, отдых может быть активным, отдых может быть здоровым, и отдых может быть таким, после которого не требуется еще отдых. Ошол жарым финалга кичине токтоп кетсек, Кеничеров Умита менен экөөдө мындай принципиальный соперничество болуп калган да эми. Ал дагы ошол өзүнүн салмагында эң мыкты, сен дагы мыкты болуп, анан кийин бири менен дагы атамдашып келгенсиңер, күрөштү көргөнсүңөр, анан буга чейин жеңгенден кийин дагы биз Фумитанын дагы интервьюсун көрүп калганбыз. Ал дагы аябай мактап, ушундай аябай мыкты экен деп, аябай прям жакшы сөздөрдү айткан да. Анан кийин
схватканын учуруна өзүнө келгенде ошол беттешти кайра көрсөң керек, канча жолу көрдүң, анан кийин негизги өзүнүн каталарыңды байкадыңбы? Эмне кайсы жерден эмнени кылбай койдуң? Эмнеге андай болуп калды деп? Албетте мелдешти кайталап көргөнбүз. Биздин олимпиадада биздин группа мындай күчтүү балдар бизге көбүрөөк түштү десем болот. Анткени ирандык балбан бизде фаворит болчу. Жана ошо япониялык балбан Фумита ага. Бардыгыбыз бир группага түшүп калыптырбыз. Ал Фумита менен схватка күрөшүп атып, менден ошибка ошо эмени даярданып турду да, могу оң колду болушунча салдырганга, ошол жак бетке чапканга 2023 жылы финалда мен сол жакты салгам, чапканда мен бул жак бетке бутка туруп кала бергем. А бунусунда оң жак бетке чабып койгонун бир жолу ошо аябай аны чарчатам деп көбүрөөк темп берип алып, анан алаксып кеттим да эмеге. Ажарын күрөшкөчү катуураак кубалайын деп ылдыйраак давление бергенде ошол кезде бир эле ошибкадан кармап кетти. Ошол баардык мындай беттешти мындай өзгөртүп койду десем болот да. Ошо бир эле дейсче баардык беттешти өзгөртүп койду. Күрөш негизи ушундай кыска убакытта бүтүп барып чечилип калат да. Анан кийин спорттун эң кызыктуусу ушул экен да, негизичи бир катадан ошо жеңилип калсаң болот же жеңип алсаң болот экен да. Анан кийин ошол беттеш өттү. Анан биз Айпери менен Медет кызы менен интервью алганда ал да ушундай абалда болгон да, жарым финалда жеңилип калып, эртеси күнү кол үчүн күрөшкөн да. Бирок сен тескерисинче колун жеңип алдың да. Схватка бүттү, жарым финал бүткөндөн кийин кандай абалда болгонсуң? Кечинде кандай уктадың? Так биз эме күрөш күнү биринчи күнү күрөшөбүз, анан эртеси күнү финалга чыкканда же 3кө күрөшөрдө, эртеси күнү кайта веске өчөбүз. Кайта биз весибизди тууралашыбыз керек. Менден 4 килограмм лишний болуп калды. Эртеси күнү ошо күрөшүп атып, мен 4 килограмм кошуп турмун. Эртеси күнү дагы эртең менен веске өчөбүз. Түнү менен 4 килограмм түшүрүшүбүз керек. Анан утулуп калгандан кийин бир сыра ыза болдум. Эми канча жылдан бери даярданып алтын үчүн барганбыз. Ушундай чоң нерсе үчүн барганбыз, эми ал нерсе уже алтын болбой калды деп бир сыра өзүнчө агайлардан бир убакытка мындай алысыраак болдум. Бардыгынан өзүнчө алыска бардым дагы. Ызамды чыгарып, анан кийин өзүм айттым. Мындай пока бардыгы бүтө элек, 3 обязательно болуш керек. Кыргызстанга жок дегенде 3-чү орунду алып барыш керек. Анан кийин кайгырып, анан кийин анализдей бересиң деп өзүм менен сүйлөшүп, өзүмө аябай настрой коюп, анан кийин весоконкаларды кийип, андай жылуу кийимдерди кийип, олимпийский деревняга барып, весимди түнү менен кылгам. Чуркадым, баняга түштүм түнү менен. Ошо агайлар менен чогуу ошо жакта. Эме уже кыйналгандан уже тигил унутулуп, уже вес деле ойлонуш керек болуп калды да. Түнү менен таң атканга чейин уже вести кылып, норма кылып, келип веске түшүп, кайта жакшы восстановление болуп, анан кийин ирандык балбан менен 3-чү орун үчүн күрөштүк да. Демек сенде көп деле убакыт болгон эмес турбайбы? Кайгырып, анан отуруп алып мындай өзүн жемелеген убакыт болгон эмес экен да. Кийинкиге жылдырдым. Анан ошол убакыт кызыктуу болот да. Ошол учурда мындай үйдөгүлөр менен чалышып болду ушундай же эч ким менен байланышкан жоксуңбу? Жок. Андай учурда чынын айтканда эч ким менен сүйлөшкүм келбейт, чынын айтканда. Канча дагы көп даярдангансың, канча дагы мындай спортту баштагандан бери каалаган нерсең, баштагандан бери кийип жетем деген нерсең да. Анан ушинтип кол алдыңан өтүп кеткенде чын айтканда эч ким менен сүйлөшкүм келбейт да. Өзүң менен өзүң бир сыра жемелейсиң өзүңдү да кайта. Болбой калды деп. Чын эле болуп калды, утулуп калдымбы деп мындай өзүңө ишенбей бир сыра аябай чын айтканда кыйын да. Психологически да кыйын. Эми антип жатып алсаң да болбойт. Тиякта 3-чү орун үчүн беттеш турат. Кой деп бардыгын мындай өзүң жыйнап, анан кийин беттешке даярданып баштайсың да. Эртеси күнү ошол кичи финал болду.
коло медаль үчүн беттеш, ал жактан медаль жеңдиң. Ошол медаль жеңгенден кийин, төшкө илингенден кийин ошол жана кечээки эмоциялар ичине түшүп, өзүңө келдиңби же ошол эле ыза болуп аттыбы? Ошо колумду бастыбы дегенди ошол сен ичиндеги ызаны. Мен оюмча жок. Мен чын айтканда дайынмын деп ойлогом. Анткени мен 2,5 жыл вообще эч кимге утулган жокмун. Кудайым буйрса дагы бунусунда да утам дегендей жакшы ишеним менен баргам да. Көрсө буйрук экен да, Аллах Таала кандай буйруса ошондой болот да. Анан эми ушу дин менен жүргөндүктөн Кудайга шүгүр бардыгына Аллах Таала значит ушундай каалады, значит ушундай болуш керек. Мага пока эрте да. Ошентип эле ойлондум, башка мындай до конца өзүмдү жемелеп, антип неме кирип кеткен жокмун да. Депрессия эле болгон жок же болду кичине? Мындай спорт тараптан караганда мен жетишим керек болчу деп өзүмдү жейм. Дин тараптан караганда Аллах Таала сенин буйруганың баардыгы баары бир болот деп мындай. Эко по-любому деп да. Шүгүр дейсиң да, бирок кайта эле эме мындай айтасың да, алыс калды эле го депчи. Пендечилик да бул. Пендечилик баары бир пендебиз. Ушундай болуп турат экен. Бирок эми анын баардыгын артта калды, Кудайым буйрса. Анын баардыгы мен үчүн сабак болду десем болот. Буйрса келе жаткан ошо 2028 Олимпиадага жакшы аракет кылып лицензия алып, анан кийин буйрса Олимпиадага жакшы бир дайындык менен барабыз деген жакшы. Могу Олимпиададан кийин мамлекет тараптан кандай көңүл бурулуп атты, ошол тууралуу дагы айтып кетсең. Акыркы учурлары негизи эле ушу мамлекет тараптан, федерация тараптан аябай жакшы көңүл бурулар болуп атат. Эми Олимпиададан келгенден кийин мынчалык нерсе боло элек болуш керек. Баардык катышуучуларга машина берип, жакшы акчалай сыйлыктарды берди. Бул абдан чоң спортко болгон мындай көңүл буруу десем болот. Ошо мен ар дайым айтып келем. Мен 2015-тен бери ушу чоң ареналарга чыгып жүрөм. Ошондон бери биздин чет өлкөгө, турнирлерге, сборлорго жана бул жактагы сборлорго баардык каражатты төлөп берип аткан биздин ошо мамлекетибиз, федерациябыз. Биздики мындай фармакология жактан, витамин жактан, тамак аш жактан мындай толук кандуу баардыгын кылып берип атат. Албетте мекенибизге, мамлекетибизге ыраазычылыгыбызды айтып кетпесек болбойт да. Айтайын дегеним, азыркы учурда эл арасында байкап турсаң керек, өтө талкуулап аткан нерсе ошол Жоломон Шаршымбеков спорт агенттиктен ошол стипендия албай атат. Алган жок. Эмнеге биздин ошол Олимпиаданын медалисти, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону стипендия такыр алган жок деген бир сөздөр болуп атпайбы? Баары эле ошол нааразычылыгын билдирип атат да. Бул жана сага болгон эме да, камкордук болуп атат алар тараптанчы. Анан кийин ушул жактан ошол жака ошол сөзгө комментарий бере кетсең, эми түшүнүктүү түрдө стипендия албай элесиң спорт агенттиктен. Бирок андан тышкары дагы башка жактан булактардан болуп атат да колдоолор, же такыр эле ошол кароосуз калып калдыңбы? Акыркы учурлары ушул тема аябай талкууланып атат да интернет баракчаларында. Элибизге биринчиден терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Мен үчүн ойлонуп, мен үчүн күйүп аткан үчүн баардык эле комментарий Жоломонго эмнеге стипендия бербейсиңер деп мамлекетибизге мындай нааразычылыгын билдирип атышат да. Мен мындай ачыгыраак айтып кетейин. Эч качан бизди кароосуз калтырган жок мамлекетибиз. Мен травма болгон күндө дагы азыр 2018-2019 жылдары ушу бизди ошо стипендияны чеччү ушу чоңдорубуз мурда ушундай закон киргизип кетиптир. Мурда биз 4 жыл алсак, азыр ошо 2018-2019 жылдары 1 жылга эле деп кыскартып коюшуптур. Законду ушундай киргизип коюшуптур. Буну эми Кыргыз мамлекетинин жарандыгы болуп аткандан кийин албетте законго баш ийебиз. Бул мен эле эмес, негизи баардык спортсмендер ушундай 1 эле жыл уча алат деп ушундай закон киргизиптир. Бирок ушундай эмелерден кийин Кудайым буйрса азыр ошол кайта каралып атат деп атат. Буйрса
жакшы жакта чечип берет деген үмүтүбүз бар. Бирок федерация бизди госагентство бизди мындай таштап койгон жок дейм. таштап койгон жок. Биздин федерациядагы байкелерибиз бизге ай сайын ушу акчалай берип атты. Операцияда болдук, ага да жардам берип атты. Ушу операциябызга дагы жардам берди. Просто көп элдер ушундай иш чагын билбегендиктен мындай бербей жатат деп эле мындай мамлекетке жаман сөздөрдү айтып коюшу мүмкүн да. Чындыгында толук кандуу эле мындай бизди карап атат десек болот. Эч кандай мындай жалп жок да. Жакшы, НОК тараптан дагы бар, э? Биздин тараптан дагы. НОК тараптан да бар. Олимпийский олимпиадага даярданып жатканда бизге поддержка деп ай сайын акча берип турат алар да. Федерация тараптан дагы байкелерибиз алар да акча берип турат. Негизи эле стипендиядан өскөнү менен бирок байкелерибиз, федерациядагы байкелерибиз бизге жардам берип атат да. Эми үмүттөнөлү ошол жанагы мыйзамдагы кичине оңдоо буюрса каралып атат деп атат. Буюрса жакын аралыкта ооба жакшы жакка чыгып калат деген үмүттөбүз. ошо үмүттөбүз биз дагы. Болотбек мырза, негизи биз бүгүн жоламан тууралуу чагыртуу тартабыз. Бирок ошол жоламан тууралуу тартып атканда, ошол учурда Кыргызстанда ошол спортко кызыккандардын арасында эң талкуулуу аткан нерсе бул бир учур болот да. Жоламан Шаршембековдун агайы Хаким Махмудов тын интервьюсунан кийин ушул башталып кетти да ошол сөздөрчү. Жоламан Шаршембеков азыркы учурда мамлекеттик агенттиктен, спорт агенттиктен стипендия албайт экен деп. Анан кийин элде мындай туура эле суроо пайда болду. Неге биздин негизги спортчубуз, дүйнө чемпиону, Олимпиада оюндарынын медаль ээси стипендия албайт деген суроо пайда болду да. Анан биз кичине тереңирээк казсак, чын эле ошол кагазда да жазылган экен, мыйзамда бар экен, ошол олимпийский циклдан кийин медаль алгандан кийин бир эле жыл алат экен деп. Негизи ушул азыркы ситуацияга кандай сиз азыр комментарий бере аласыңар? Неге ушундай болуп калды? Неге ушундай болду? Туура, эң жакшы суроо болду. Азыр эл ичинде баягы спорт көрөрмандарынын ичинде бир кызуу талкуу болуп аткан суроо болду. Буга кененирээк токтолуп жооп бере кетейин. Эң биринчиден баягы биздин Жоламан Шаршембеков балбаныбыз эч качан мамлекет тарабынан дагы баягы общественный федерация тарабынан дагы эч кандай каралбай калган эмес. Ар дайым каржылаганга, бүт жагынан колдогонго дайымбыз. Бул жана токтоло кетейин биринчиден. Анан жанагы биздин дене тарбия жана спорт агенттиктен берилбей аткан олимпиадада кийинки бир эле жыл алган стипендиясы боюнча кененирээк токтоло кетсек, негизи 2018 жылга чейин бир цикл алынган. Биз эми баягы мамлекеттик орган болгондуктан, агенттик болгондуктан биз мыйзам менен иштейбиз. Дене тарбия жана спорт агенттигинин өзүнүн мыйзамы бар мамлекеттин алдында. Бул мыйзамда 2018 жылга чейин 4 жыл алынган болсо, мисалы бир олимпиаданы уткандан кийин эмки олимпиадага чейин 4 жыл убакыт бар эмеспи? Ошол убакытка чейин стипендия алынып келген болсо, 2018 жылы ушул токтомду, мыйзамды, мындайча айтканда өзгөртүп, бир жылдык кылып коюшкан. Ошол токтом менен ушул убакка чейин иштеп келген. Мисалы, олимпиада алып, призовый местага илинип келсе, бир жыл алып стипендия, андан кийин уже 3 жыл эмки циклга чейин албай ушундай токтоп калган. Ошонун аркасында дагы Жоламан Шаршембеков балбаныбызда баягы кичине түшүнбөстүктөр болуп, резонанс болуп кетти деп айта алам. Албетте бул токтом менин оюмча аябай туура эмес болуп бекип калган. Эми биз буюрса ошол токтомду азыр карап чыгып, оңдоп чыгып, буюрса 4 жылдыкка созуп атабыз. Бир цикл полностью ала тургудай кылып. Эми анын ичинде бул көп мыйзамдарыбызды өзгөртүп алып атабыз. Жаңы биздин балбандарга, жалпы эле спортсмендерибизге баягы жеңилдик катарында, мунун ичинде айта кетсек, баса белгилей кетсек, спортчуларыбызга стаж, курама командада жүргөн спортчуларыбызга стаж кетет. Анан жалпы ушундай стипендияларын көбөйтүп берүү максатында
4 жылдык бир цикл бою Олимпиада оюндарынан кийин бир цикл толук стипендия ала тургандагыдай дагы айта берсек көп жакшы спортчуларыбызга пайда алып келе турган өзгөрүүлөр бар буюрса. Анан эми жоломан азыр эч жактан каралбай калган жери жок. Мына тактап айта кетсек, Национальный олимпийский комитет НОК деп коебуз. Улуттук олимпиадалык комитетинен ай сайын $500 алат. Анан дагы күрөш федерациясынан бүткүл кандай жардам керек болсо, акчалай болобу, эми көбүнчө биздин балбандарга финансылык жактан көбүрөөк жардам талап кылынат. Күрөш федерациясы жагынан болушунча колдоо көрсөтүлүп келет. Анан бул баягы мамлекеттик агенттен берилбей атканы бул ошо мыйзамдан чыгып иштей албайт экенбиз. Бирок биз мыйзамды азыр алдыда айтып өткөндө өзгөртөбүз буюрса. Өзгөртүп эмки циклда уже 4 жыл алгыдай кылып ошого иштеп атабыз. А так федерация тарабынан, НОК тарабынан каржыланып келет. Анан бир нерсени да түшүндүрүп коюш керек болот да. Элдерди суратпайбы, бияктан мынакей Олимпиада оюндарынын медаль алгандары, ошол Канат Бигалиевди алар стипендия алышпай, алар пожизненный стипендиялар бар да, туурабы? Эмнеге бияктан ошол Жоломан Шаршымбековдор медаль алганда, эмнеге аныкы пожизненный жок деген суроолор болот? Пожизненный боюнча айта кетейин, бул да баягы түшүнүктүү болуш үчүн. Бул пожизненный стипендия олимпийцтерибизге булар качан гана спортту толук таштап кеткенден кийин гана берилет пожизненный стипендия. А пока что действующий биздин спортчуларыбызга берилбейт ал олимпийский стипендия. Качан гана спорттон официалдуу түрдө кеткенден кийин анан ошол баягы пожизненный стипендия берилет. Түшүндү. Жол ошондой. Ошондой. Жанагы активдүү спортчулар, Жоломандык ошол тынуу болуп калды да, Олимпиададан кийин тынуу болуп калды. Эгерде Жоломан жанагындай эле кадимкидей активдүү болсо, Азия чемпионатына катышып, дүйнө чемпионатына катышса, ошол стипендия алмак беле? Албетте, эми Жоломан балбаныбыз туура, бул балбаныбыздагы баягы көптөгөн жеңиштерди алып келип берди бизге. Дагы жеңиштерди алып келет деген чоң үмүттөбүз. Анан белинен кичине жаракат алганына байланыштуу Париж Олимпиада оюндарынан кийин эч жака катыша алган жок. Эми анан мыйзам чегинде ошого баягы стипендия ала албай атканы ошол. А так федерация тарабынан, Олимпийский комитет тарабынан жакшы эле колдон келишинче жеткиликтүү каржыланып атат. Аны ишенимдүү түрдө айта алам. Болду. Анткени ошол эң маанилүү атканда, демек ушул Жоломан такыр эле каралбай калдыбы, Олимпиада өткөндөн кийин жаракты алса эле таштап коюшту элдер. Ушундай аткан. Демек НОКТон анан кийин андан тышкары федерацияда жардам берип аткан экен да. Федерация анан биздин демөөрчүлөрүбүз ошо федерация тарабынан колдон келишинче мурун кандай каржыланса, азыр деле ошентип каржыланып келет. Мен ишенимдүү түрдө айта алам. Андан тышкары дагы бир кичинекей суроо берип коеюн. Анткени сиз жаңы деле жакында эле ошол жаңы орунга келдиңиз. Кут болсун оруңуз биринчиден. Экинчиден мен түшүнүп атам, иш көп болсо керек. Анан кийин негизги азыркы учурда алдыда кандай пландар турат ушул жылкыга? Анан кийин сыр болбосо негизи канча акча каражат бир жылда бөлүнөт мамлекеттен ошол спортту өнүктүрүүгө? Анан кийин айрыкча ошол олимпиадалык спорт түрлөрүнө, анын ичинде ошол биздин олимпийцтерге ошол негизги биздин спорт түрлөрү бар да. Жана айтып коет го, атайын багыттагы биздин основной спорт түрлөрүнө. Приоритетин деп коет. Эми бул жылкыга баягы ар бир жылдын алдында календарный план менен акча бөлүнөт мамлекет тарабынан. Мисалы биздин приоритетный видке эркин күрөш, кыз келиндер күрөшү, грек-рим күрөшү. Буларга мисалга алсак, былтыркы жылга грек-рим күрөшүнө канча бир 27 миллион бөлүнсө керек. Менин баягы такталбаган маалымат боюнча мен күрөш федерациясында дагы биринчи вице-президент болуп жүрүп ошол маалыматты билем да. Эми эмдиги жылкы буюрса 27-жылга календарный планды 26 жылдын аягында тактап бекитип, албетте приоритетный видке көбүрөөк бөлүнөт. Негизи көбүрөөк көңүл бурулат. Демек буюрса кийинки ошол Олимпиада оюндарына чейин биздин балдарыбыз толук кандуу ошол колдоо болуп, анан кийин албетте балдар эчтекеден муктаж болот экен да. Азыр дагы муктаж эмес, эч качан муктаж кылбайбыз. Буюрса ошондой Жоломанга жанагындай каралбай калды деген
нерсеге биз эч качан жол бербейбиз. Эң башкысы ошол. Албайт да. Все. Рахмат. Анан кийин ошол каражат маселесине келгенде мен байкашымча, билишимче дагы, угушумча сенде ошол Nike менен да контракт бар экен, э? ооба. Ошо Кыргызстанда бир 2-3 адамда эле болсо керек ошо контракт. Кандай болуп калды бул? Сеники мындай Кыргызстандагы Nike эмес, сенде глобалдык Nike менен бар. Ооба. Ушу Кыргызстанда 3 адам ушу Nike менен контракт түзөбүз, ушу барецтерден. Биз Париж олимпиадасына чейин түзгөнбүз. Жакын аралык ошо Парижге жакын калганда түзгөнбүз. 4 жылга. Ошо биз ошо чоң ареналарда ошо Nike бренди менен ошо трико барсовки менен ошо чоң ареналарга чыгып күрөшүп беришибиз керек да. Анда Инстаграмда да 3 тилде алып бараткан ошону улам да, э? Nike менен келишимден улам болот. Инстаграмда бүт посттор 3 тилде да, орусча, кыргызча, англисче да барбы? Же бул англоязычный аудиторияга болот айын? Ошо аудиторияга эле. Мени бир гана Кыргызстандай, Кыргыз мамлекети көрбөйт. Чет өлкөлөр дагы көрүп, көбүрөөк аудиторияга дагы ээ болуш үчүн, дагы ошондой түшүнүктүү болуш үчүн ошондой нерсе менен алып баратабыз да. Бул да сонун нерсе да. Мен оюмчачы. Демек бул нерсе ошол Nike менен контракт мен оюмча бир сен башка деңгээлдеги спортчу экениңди белгилейт да. Анткени Кыргызстандагы эмес, ошол мировой арена, дүйнөлүк жүзүндө аренадагы спортчу экениңди белгилейт. Ошол биз үчүн да өтө сыймык. Биздин спортчулар ошол глобалдык брендтер менен контракт түзгөнү. Андай суроо болот да. Көп учурда айтып келет го. Мээримде айткан спортчуларга азыркы учурда деле башка мамлекеттерден сунуш болот деп, анан айрыкча ошо Америка мамлекетинин убагында университеттерден да чакыруулар болот го спортчуларга. Сенде ушунда кандай болду эле, башка мамлекеттерден неге сунуш болду эле? Чын айтканда ар бир эле жакшы бир баш атактуу балбандарга түшсө керек. Бизге деле балким түшкөндүр. Бирок мага өзүмө лично келип мени чакырган эмес. Бирок через агайлар аркылуу балким айткандыр, бирок агайлар мага аны айткан эмес да. Ошо мен мээрим айтканына баардыгына кошулам. Эгер биз бир гана акча үчүн деп эле жүрсөк, анда эч ага эле башка өнүккөн мамлекеттерге мисалы кетип калсак болмок да. Бирок мээрим айткандай биз андай кылбайбыз. Бизде ошо мекенибиз үчүн ушу өзүбүзгө максат койгонбуз, кыргыз элинин желегин дүйнө жүзүнө дүңүрөтүп, ушу Кудайым буйрса олимпиададан алтын алып келебиз деген бир жакшы бир кичинекей кезден берки максатыбыз бар да. Ошол эле кармап турат, албетте. Биз өзүбүздүн мекенибиз ушу кыргыз жерине туулуп өскөн үчүн, ушу Кыргызстанда туулуп калган үчүн ушу Кудайга чексиз шүгүрлөрдү келтирем. Ушундай бизде башка канча өлкөлөргө барып жүрөбүз. Ушу өзүбүздүн өлкөбүзгө жетери бир өлкө жок да. Ооба. Байкасаңыз азыр мынакей Ысык көлдө бир гана Кыргызстан биздин курама командалар, башка курама командалар келип атайын биякта матч кылып атат. Демек биздин ошол шарт абалдар дагы азыркы ошого жол берип атпайбы? Демек негизи билебиз, биздин спортчулар азыркы учурда ошол патриоттук сезим менен көп учурда жүрүшөт. Анан кийин ыраазычылык ушул үчүн. Ыраазычылык билдирсиз, анткени эми ортодон бизде спортчулар кеткендер да болгон болчу, калгандар да болчу, барып кайра келгендер да болгон да. Анан бул жактан эң стабилдүү болгондор ушулар болуп атсыңар. Анан ошол эң башкы маселе болуп жана жаракат маселесине келсек, эгерде ушу белде бар, абал болчу, анан кийин ошол тууралуу айтып кетсең, азыркы учурда кандай абалдасың, ошол жаракат өзү кандай абалда, канчалык восстановление болду? Менде негизи жаракат мурдадан бери эле бар болчу. 2017 жылдан бери менде жаракат бар. 2017 жылдан бери жай-жайдан кылып бул жакта сбордо аябай оор нагрузкалар болот. Ал оор нагрузкалардын баардыгын өткөн сайын ошо белдеги жаракат чоңоюп грыжа. Грыжа еще меники сөөгүм сынып кеттир деп Японияга барып операция кылдырып келдим. Ал жактан ошо тунук кылып чыгарып берди. Ошо грыжа еще сөөгүң сынып кетиптир деди да. Буга чейин олимпиаданын астында деле белим кармады, жанагы башка чемпионат миралардын астыларында көп учурларда кармап калчу. Бирок ага карабастан ушу белди жанагындай
укол бар экен, ушундай белди мындай оорусун жоготуп сала турган. Ошондой үйлөрдө белибизге сайып чоң ареналарга чыгып күрөшүп жүрдүк да. Анан кийин Олимпиада бүткөндөн кийин келип эле кайта белим кайта кармап калды. Андан кийин ден соолукка дагы көңүл бурбаса болбойт. Биз дагы буюрса күрөшөбүз дегендей жакшы дагы көбүрөөк буюрса күрөшөбүз деген да ойлорубуз бар. Ошондуктан да ден соолукту карайын деп мындай айыктырганга уже киригиш баштадым. Кийин Японияга барып операция жасатып, буюрса азыр Кудайым буйрса жакшы жылыштар бар. Өзүбүзгө акырынан келип атабыз. Буюрса күзүндө чоң ареналарга буюрса чыгып калабыз деген жакшы ойлорубуз бар. Демек ушунча жана эки жолу дүйнө чемпиону болгондо ошондо дагы укол сайып эле ошол уколдун күчү менен эле аткан экен да. Бели ошондо деле ооруч экен да. Ооба, меники постоянно эле негизи ооручу. Ушу бир уколдун жардамы ушу бир мурда башында 1,5 жылга жетчи, анан кийин азайды, анан кийин 1 жылга жетип калды, анан 6 айга жетти, анан 2 ай, анан 1 ай вообще жардам бербей калды уже этегинде. Ошондой болуп калды. Достор, жаныбызда легендарлуу кыргыз спортчусу, убагында Азия чемпиону, Олимпиада оюндарынын 2 жолу катышуучусу, биздин айтылуу Кыргызстанда убагында ошол биздин күрөштүн да жүзү болчу Арсен Нуралиев агайыбыз. Арсен агайыбызды балким көп ошо мындай унутта калса керек. Анткени азыркы мурун ошо көп жүргөндөр дагы азыр спорттон алыстап калгандыр, азыр жаштар балким билбей калган. Бирок менин оюмча чындыгы ошол спорт көрөрмандар билет. Анткени биздин улуттук курама команданын баштыруучусу Арсен агай, сизди көргөнгө кубанычтабыз. Спорттон кеткен жоксуз, спортто ар дайым жүрөсүздөр. Азыркы учурда ошол окумашыбын жыйынына келдик. Сизге рахмат ошо бизди кабыл алганыңыздарга. Эң башкысы жакында эле Азия чемпионаты өтүп кетти, Кыргызстанда болду. Эми баарыбыздын оюбузча эле өтө ийгиликтүү болгондой. Сиздин оюңуз кандай баа бересиңер негизи? Анткени Азия чемпионатынан кийин сизден да угуу элекпиз да мындай комментарийлерди. Негизи эле кандай баа бересиңер бул Азия чемпионатына? Бул чемпионат Азияга былтыркы жылда декабрь айында 25-жыл чемпионат өткөн. Ошол жерден курама команданын бардыгын 40 баланы курама команданын тизмеси түптөлүп, андан кийин чемпионат Азияга 10 салмакта 10 баланы койгонбуз. 10 салмактан 4 алтын болду. Биз примерно ошол 3-4 алтын деп болжолдогонбуз. Бирок анын артында дагы 72 килограмм, 55 килограмм, 82 килограммдарга дагы биз медаль күткөнбүз. Бирок тилекке каршы алар балдарыбыз жакшы жыйынтык көрсөтө алган жок. Өздөрүн баягы мен ойлойм, кээ бир үйдө чемпионат Азия өткөндө кээ бир балдарга жагат, кээ бир балдарга жакпайт экен да. Кээ бири ошол баягы үйдө болгон үчүн көп мен байкашымча 82 килограмм менен 72 килограммда байкадым да. Ошол үйдө болгон кысым болуп жакшы күрөшө албай койду деп ойлойм да. Бирок даярдыктар аябай жакшы болгон. Буга чейин биз чемпионат Азияга аябай жакшы даярдык көрүп келгенбиз. Январь айында 3 жумалык сбор ушул жерде өтүп, балдардын баягы физикалык эмесин көтөрүп, андан кийин Хорватияда сбор өттүк. 2 жума аябай жакшы сбор болду. Андан кийин рейтинговый турнирде күрөштүк Албанияда. Ал жерден баягы балдар сбордон чарчап барып, бир аз жакшы күрөшө албай койду. Андан үйгө келип, ушул жерде 2 жума болуп, анан чемпионат Азия күрөштүк да. Мен жалпы чемпионат Азиянын жыйынтыгы мен 4 алтын бул жакшы жыйынтык болду деп ойлойм. Буга чейин 3 алтын болгон, бизде 4 алтын быйыл биринчи жолу болду. Бирок артында дагы балдарыбыз жакшы медальдарды алат деп үмүттөнгөнбүз, бирок тилекке каршыларыбыз болгон жок. Эми кийинки мелдештерде сөзсүз медальдарга жетет, ийгиликтерге жетет деп ойлойм. Кээ агайлар айтып койдук ошол 4 алтынга караганда ошол 10 бир коло болуп калса, арасында бир 2 күмүш коло болуп, ошол менин оюмча кээ бир учурда маанилүүрөөк болуп калабы же сапатына көбүрөөк байланыш? Негизи эми бир алтын деп эме кылабыз, алтын менен сапаттуу деп ойлойм да. Баягы 8 коло болгончо 4 алтын сапаттуу дейм. Бийиретип аткан. Ар бир мелдешке дайындап атканбыз, алтын алабыз деп даярданабыз да. Анан болбой калса баягы коло болсо да жакшы депчи. Эми баягы 4 алтын болгону бул маанилүү дейм. Биздин чыгарылыш ошол жоламан туруп аткан болчу. Анан бизге кызык болот, азыркы учурда жоламандын абалы кандай басмаление болуп атат? Жоламан
белинде өзүнүн бир аз травмасы бар болчу. Мурун бул кайсы жылдардан баштап 22-23-төн бери бир аз бели ооручу. Ушул 24 олимпиададан кийин аябай ошонусу күчөдү да. Анан бул Японияга барып, белин дарылап келген. Ал жактан врачтар айткан, бул ошондо ноябрларда барып лечение алып келген, күзүндө 25-жылы. Анан врачтар айтыптыр, 6 айга чейин күрөшкөнгө болбойт, жайыраак тренировка кылып турсаң болот, бирок 6 айдан кийин уже процесске кирсең болот депчи. Эми Кудай буйрса азыр толук кандуу кире элек, бирок бир 70-80% уже кирип калды. Күрөшүп атат балдар менен, оор бели ооруганда биз оор штангаларды көтөрткөн жокпуз, бирок өзүнө ылайыктуу жумуштарды берип атабыз. Кудай буйрса биз пландап атабыз, күзүндө Кудай буйрса азиатский ырга катышып калат деп үмүт кылып атабыз. Ага чейин Жоламанды бир турнирге күрөштүргөнгө тренерский штаб менен сүйлөшкөнбүз. Башкы машыктыруучу Улукбек Карачолов бар, биздин биякта юдоциде караган Руслан Царев бар. Баарыбыз биргеликтеп сүйлөшүп, азыр ошо план менен кетип баратабыз. Кудай буйрса азиатский ирге күрөшүп калат деген үмүттөбүз. Айтайын дегеним, Польшадагы рейтингдик мелдешке катышканда ошо көбү ишенип калганда Азия чемпионатына демек катышат го депчи. Польшада ишенимдүү түрдө катышкандан кийин ошол суроо пайда болду, эмнеге Азия чемпионатына катышкан жок депчи. Польшада былтыркы турнир боюнча айтып атасыңарбы? Былтыркы турнирде биз бая бир жыл ортодон тренер болуп иштебей албадыкпы? Анан ошол учурда Жоломон менен сүйлөшүп калсам, Жоломон айтат, агай, Польшада турнирде мен аябай белим ооруп, 3-4 укол алып күрөшкөм, бирок кыйналып күрөштүм дейт да. Бирок бул аябай өзү өжөр көкпет, ошол көкпеттикине салып күрөшкөн да ошол турнирде. Андан кийин бул чемпионат мирага күзүндө Хорватияда болбодубу? Ошол жака күрөшөм деп тренировка кылып жүргөн, бирок бели аябай буга эме берген да, тынчтандырбай койгон да. Анан кийин ошонун чемпионат миранын астында ошо чечим чыгарып, анан Японияга барып белин дарылатып келди. Айтат го, көп учурда ошол көп тынуу болуп калды да. Жоламандыкычы көп тынуудан кийин кайрага кайтыш оор дейт да. Негизичи сиздин божомолуңуз боюнча кандай кайтат, кийинки мелдештерде кандай көрсөк болот, кандай жыйынтык күтсөк болот негизи Жоламандан биринчи мелдештерде? Эми Жоламан боюнча бул опытный бала, тажрыйбасы да чоң. Мен ойлойм, бул баягы көп болгондо андай деле көп болгон жок. Бул тренировкадан баягы чыгып кеткен жок, вообще таштап койгон жок, кылып жүрдү. Акырын кийинки мелдеште азиатскийге чейин деп айтып кеттим го. Кудай буйрса азыр бир турнирге ага чейин 1 же 2 турнир күрөшөбүз. Эс алып алганы бир чети буга да өзүнө дагы жакшы болду деп ойлойм. Кийинки мелдештерде баягы өзүнүн эс алып алды, өзүнүн баягы эмелерин да жыйнап жакшы күрөшөт го деп ойлойм, наоборот. Белин бекем бууп, белин бекем бууп, бул сагынып да калды күрөштү. Өзү айткандай, аябай сагынып атам дейт, күрөшкүм келип. Бунун күйөрмандары да аябай сагынып атат буну. Ошолор менен биргеликте агай мен жакшы ийгиликтерди көрсөтүп бардыгын кубандырам деп атат. Кудай буйрса. Эми азыр сөз берип атат, бул берген сөзүнө турат деп мен ойлойм. Биз ошо ишенебиз. Агайым, сиздерге ийгилик. Рахмат силерге. Толук кандуу ошо машыгууга кирдиңби? Канча пайыз ошо машыгып атасың азыр? Азыр бала бир гана мындай оор вестерди гана көтөрбөйм. Штанга мерден. Атак калган бардык нерсени эле кылып атам, күрөшүп атам. Буйрса Кайрого дагы кирип баштадым толук кандуу. Парашютта туруп, кадимкидей буйрса толук кандуу Кайрого кирип жакшы иштерди кылып атабыз. Мынакей 2 жумалык сборубуз, уже 2 жума кылып атабыз. Аябай жакшы сбор өттүк. Ушу сборный команданын ушу башкы машыктыруучусу, жардамчылар менен Улук Карачолоков, Арсен Эралиев, Руслан Царевтор менен чогуу биргеликте жакшы ишти мынакей алып барып атабыз да. Балдар дагы буйрса кадимкидей мындай өсүү байкалып атат бардыгынан. Буйрса ушундай жакшы сбор болуп атат. Бир гана биякта өзүбүз эле эмес, 5 жолку олимпийский чемпион Лопестин да тренери жүрөт. Бизге Кыргызстанга атайын келиптир. Ушу жардам берип, ушундай опытынан бөлүшүп, жана Казакстандан дагы алдыңкы балбандары келип,
агайлары менен ушу бизде сбор өтүп жүрөт. Бул эми буюрса кыргыз күрөшүн, ушу кыргыз грек-рим күрөшүнүн бир канча ушу алдыга чыгып атканы, өнүгүп атканы десек болот. Башка өлкөлөрдөн бизге кызыгып келип сбор өтүп аткан ошону билдирет да. Ооба да. Демек эмекенде биз ошол Кыргызстанда жакында Азия чемпионаты өтүп кетти. Анан ошол Азия чемпионатынын алдында көп эле үмүт бар болчу да, ошол анткени былтыр Польшадагы мелдешке катышып аяктан жеңгенден кийин эле үмүт пайда болот да. Демек Жолман кайткан экен депчи. Ошондо Азия чемпионатына мындай кичине үмүттөр бар беле катышам деген, жок беле? Жок болчу. Мен Польшага баратканда мен операция жасат элек болчумун. Бели ооруп жүргөм, бирок мен тренировканы мындай ооруда деп эле таштап калган жокмун. Ар дайым кылып жүрдүм. Ушу нагрузкасы жок, именно ооруган жерге нагрузкасы жок, башка нерселерди кылып жүрдүм, тренировкаларды. Анан кийин өзүмдү бир текшерип көрөйүн деп ошо Польша турнирине барып текшердим. Ал кезде чынын айтканда бел күрөшүп аткан учурда деле ооруп аткан. Мындай өзүмдү аярлап күрөштүм, абайлап. Анан кийин келгенден кийин чемпионат мирага негизи күрөш деп суранды. Бирок чын айтканда мен ал жака күрөшсөм, балким ал жакта жөнөкөй балдар жок эч ким. Ал жакта Польшадагыдай мындай жеңил беттештер болбойт чемпионат мирада. Бардыгы күчтүү балбандар, бардыгы алтын алам деп, бардыгы өзүнүн өлкөсүнөн бардыгы күчтүүлөр келет да. Ал жака барганда мен жаракатымды дагы мындай огош бетер күчөтүп, негизи эле өмүр бою балким спорттон алыстап калуу коркунучу бар болчу да. Ошон үчүн мен ал жактан бардыгынан отказ берип, андан кийин барып Японияга барып операция кылдырып келдим да. Анан кийин бирок ушундай срок берген. Ушунча ай ушундай мындай кылганга болот, мындай кылганга болбойт деп бардыгын бөлүп берген врачтар. Ошолордун айтканы менен жүрдүм. Азияга чейин баары бир жетишпейт болчумун. Жетишкен күнү деле мен формада эмес, формага киргенге жетишпейт болчумун. Мынакей эми баштадык. Баштаганыбызга бир 2 ай болду, жакшы, 1 ай 2 ай болду, жакшы баштаганыбызга. Кудайым буйрса, мирге чейин жакшы ушул темпте жакшы тренировка кылып барсак, буйрса мирге дайын болуп калам деген жакшы ойлорубуз бар. Буйрса. Анан жаракат негизи спортчуларда жакын жүрөт эмеспи? Өтө жакын жүрөт да, ар дайым жанында жүрөт. Анан будан эч ким мындай камсызданган эмес. Анан кийин көп чоң спортчулар дагы ошол жаракатты өткөзгөн, анан айрыкча ошол ак жолдогу өтө чоң жаракат өткөзгөн да. Ошодон кийин айтканда, мен жаракат алгандан кийин ошол билдим ким дос экенин, ким дос эмес экенин, адамдарды кадимкидей мындай сорттолдум дейт да. Сенде ошондой учур болдубу? Туура айтасыз, ар бир спортсменде жаракат болот. Мисалы, ак жолдо болду, мээримде болду, айпериде болду, айсулжеде болду. Негизи эле ушу мен билген ошо алдыңкы баристердин бардыгында эле оор жаракаттар болду. Эми жаракатым болду деп бардыгы мындай чыдап кетип калган жок. Эми чын-чынында оор ушундай оор жаракаттан кийин сынбай кайта кайтып келиш действительно оор да. Убакыт керек, чыдамкайлык керек. Жакшы болуп калды деп кайта келесиң. Келсең эле жакшы эле кылып атасың. Кайта эле оорутуп аласың. Кайта эле барып, кайта лечение алыш керек болот. Кайта аласың, кайта келесиң, кайта оорутасың. Мисалы оор да, чын-чынындачы. Мен ойлойм, күчтүүлөр гана мындай ошонун бардыгын жеңип туруп кайта келип, чоң-чоң результаттарды көргөзө алат депчи. Ошо эми Кудайым буйрса, ушундай оор учурларда бизде жаныбызда жалгыз калган жокпуз. Ата-энем болду, жакын дос балдарым болду, мынакей инилерим болду, агайларым болду, бардыгын мындай сурап, мындай жардам берчилер берип, байкелерибиз болду. Ушундай мындай кылалы, мындай операция кылалы деген байкелерибиз болду. Жардамын көргөзгөн мындай канчалык сага жардам көргөзгөн сайын мындай огош бетер мындай күрөшкө кайтып келүү, мындай үмүт пайда болот да, жарык пайда болот да. Анан өзүң менен өзүң калып калсаң чын-чынында кыйын болуп калат. Эми кичине башка темага өтсөк, Кудай буйрса эми жаракаттан айрылып
мына быйылкы учурдагы эң негизги старттардан күтөбүз. Анан эл арасында сөз бар да. Бизде Кыргызстанда күрөш өтө жакшы өнүккөн, анан кийин акыркы Азия чемпионаттарын көрсөттү да. Бирок могу эң чоң деңгээлге чыккан бизде эки эле спортчу болот да. Жоламан Шарыкбек менен Акжол Махмудов. Экөө болот. Миңдеген спортчулар, миңдеген балдар машыгып жүрүшөт. Канча жылдан бери кылың бою машыгып келет. Бирок ошонун арасынан азыркы учурда мынакей эки баланын жүзүн көрдүк да. Неден улам деп ойлойсуң ушундай болду бизде? Эки ошол Акжол менен Жоламандын феноменин түшүндүрүп бере аласыңбы? Буга чейин дагы бизде байкелерибиз болгон. Айтпайбызбы, биз гана чыгып атабыз деп. Буга чейин дагы байкелер чыккан. Аларды биз көрүп кичинекей бала болгон кезде бизде ушундай болсо экен, бизде ошолорго окшоп караганда катуу бир асабтарды мындай жанагы телефондон көрүп алып, бизде ушинтип чабып, биздин да видеолор ушинтип чыкса экен деп аябай тилектенчик да. Биз дагы желекти кармалып агайларыбыз менен жүгүрсөк экен деп. Эми Кудайга шүгүр, анын баардыгы болуп атат. Ушу мен ойлойм, сиз айткан нерсе биздин желаниябыздан ушу чемпион болобуз деген мындай өзүбүздүн ичибизде желаниябыздан деп ойлойм. Мен кичинекей кезден бери менин атам шаарга алып келген. Мен атайын мени күрөшөт. Мен да эки байгем бар, үчөөбүздү атайын күрөшөт деп айылдан, Таластан шаарга алып келип, ошо Хаким агайга берген да. Бизди мен 8 жашымда. Ошо атама мындай учурдан пайдаланып бир терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Мен ушундай чемпион болуп, ушундай даражага жетишиме атамдын түздөн түз бир чоң бир себепкер болгон да. Эми ал кезде дагы билесиз, айылдан келип шаарга жашап кетиш дагы чын-чында кыйын болчу. Бирок биз үчүн, ушундай балдар үчүн ошондой чоң шагга барып, бизди шаарга алып келип, ушундай жакшы залга берип, биз ушу Хаким агайыбызга именно апарып тапшырып берип, бизди ушундай ишенип, эч качан мындай түшүнбөй койгон нерсеси болгон эмес да спортто. Эми акерки ата-энелер бар да, түшүнбөй коюшу мүмкүн. Сенен чыкпайт деп, балким сындырып коюшу мүмкүн. Бизде андай болгон эмес да. Ар дайым бизге ишенип, бизге только чемпион болсун деп эле биз үчүн ушундай күч аракетин салды да. Балким ошо ата-энебиздин дуасы мененби, ошо ата-энесинин бизге болгон ишеничи мененби, балким ушундай чоң-чоң жеңиштерге жетип атабыз. Анан албетте Хаким агайдын да дуасы менен десек болот. Анан ошону сурагым келип атты. Ошол Жоламан Шаршембеков дегенде биз дароо эле Хаким Махмудовду эстебиз да. Ар дайым жанында жүрүп, анан кийин ошол күн эсиңдеби? Айтып атпайсыңбы, алып келген депчи, Хаким Махмудовду биринчи жолу көрүп, ал кандай элес калтырды эле сен сага? Албетте эсимде. Жаңы залга кирип келген кезде Хаким агай сол колуман кармап, бул баладан бир нерсе чыкчудай деп менен ошол кезде эле, жаңы кирип барган кезде эле менин колум кармап ошентип айткан. Анан кийин мен айылда деле күрөшүп жүрчүмүн ага чейин. Анан кийин жакшы күрөшкөн баласы менен барып биринчи сразу эле күрөштүрүп, анан уткам. Анан кийин деп мага ишенип, ал кезде менен дагы акча да алган эмес да Хаким агай. Жаңы келдим, бирок менен акча да алган эмес. Мага ошол кезде эле ишенип, ошондо эле мындай жакшы максат коюп тур да магачы. Мени дагы кичинекей кезде көп беттештерге атайын чыгарбачы. Башка балдарды балким чыгарса чыгаргандыр. Мени сени сактайбыз, сени взрослый мындай чоңдор күрөшүнө сактайбыз деп көп мелдештерге чыгарбай, основной эле мелдештерге чыгарып, ушинтип сактачу да, ошо эсимде. Ар дайым айтчу, сен кадет, молодежь, бул унутулуп калат. Бир гана ушу взрослый тарыхта калат деп айтчу да. Ошо сен буйруса чоңдорду дайындайбыз деп ошондой сактачу бизден. Саяпкерлигин байкасак болот экен бул жактан да. Албетте. Чынын айтканда. Анан кийин Хаким агайдын жакында дагы бир окуучусу жаңы деңгээлге чыкты. Автомобиль Талабек уулу акыркы Азия чемпионатында эң мыкты жыйынтык көргөзүп, анан кийин мындай өтө ишеним менен да жеңди да. Болот го мындай жакын жака бияктан өтө ишенимдүү жеңди. Ошол автомобиль тууралуу айтып кетсең, экөөң жакын экенсиң билебиз.
Автомобиль өзүбүздүн ийибиз болот. Күрөшкө жаңы келгенден баштап чогуу машыктык десек болот. Мен канча беттеш утпайын, канча мелдешке барып утпайын, постоянно ар дайым жанымда жүрдү да. Канча мисалы тренировка келип, канча отработка кылабыз, канча бросок чабабыз, ошонун баардыгына чыдап, ошонун баардыгына ушундай балдар болот да, бул менин чогуу жүргөн. Бирок эме таштап чыдабай кетип калып аткан балдар болот да. А бул таштабай чыдап ушу мен менен чогуу өстү десем болот да. Экөөбүз Хаким агайда кичинекей кезден бери калабыз. Ошондон бери канча бросок чапсак, ушу балага менен чаптым десем болот да. Ушу бала өстүрдү десем деле жаңылышпайм да. Бул менен өстүм, ал мен менен өстү десем болот. Ушу албетте Азияда аябай жакшы күрөш көргөздү, айткан задачалардын баардыгын кылып берди. Кудайым буйруса бул менен дагы токтоп калбайбыз. Бул бир гана башы десек болот, ал баланын дагы чоң мелиштерде жакшы ийгиликтерди алып келет десек буйруса жаңылышпайбыз да. Ортодо сенде тыныгы болду. Ошол учурда биздин балдар күрөшүп атышты, салмак мындай калкалган жок да. Негизи азыркы учурда өзүң салмагында кайсы балдарды көрүп атасың? Ошо перспективдүү, потенциал жакшы деген. Башка өлкөлөрдөн. Могу Алишер Ганиев менен беттеш аябай кызык болот деп ойлойм. Көбүнөчү ушул өзбекстандык балбан чыгып жакшы болуп атпайбы азыр? Ооба. Бардыгы эле азыр ушинтип атат. Сиз айткандай, ушу өзбекстандык балбан менен беттешиңерди көрсөк кызыктуу болот деп айтышып атат. Мен ойлойм, мен дагы ушу 1,5 жылдай уже чоң коврго мындай чыкпаганыма Олимпиададан кийин. Күчтүү балбандар албетте чыга берет. Биз менен мындай токтоп калбайт. Андан кийин эле дагы жаш балдар, күчтүү балдар чыга берет. Буйруса бардыгы эле күчтүү десем болот. Буйруса жакшы даярданып атабыз. Буйруса бардыгына эле дайым. Буйруса албетте өзбекстандык балбан Алишер менен деле кандай десем, беттеш өткөзгөнгө дайыммын деп атам да. Негизи кандай баа бересиң? Кандай болот экен негизи өзүмдө бир байкап коятсаң керек, сырттан карапчы. Азияда көрдүк күрөшүн, ПВЛ көрдүк, абдан жакшы күрөштү. Албетте келечеги бар бала, жаш бала дегендей. Жакшы, албетте күчтүү балбан десем болот. Жакшы. ПВЛ деп калдың. Ортодо ошо ПВЛга чакыруулар болуп калса керек. Ошол жаракаттан кийин, жаракатка чейин балким ошол 25-жыл жана Польшага чейин дагы ПВЛга чакырыктар болуп аттыбы? Негизи ошол беттештерге кандай карайсың негизи ушундай ПВЛга окшогон, РАФка окшогон лигаларга? Албетте бизге ал ПВЛ сымал мындай беттештер мындай ашыкча болбойт. Ооба чакыруулар болот да. Алар дагы билет мен травма болгонумду, ошол үчүн дагы эртерээк аягып кет, сени күтөбүз деп ушинтип айтышат да. Өзүңүздөр билгендей, ошо мен ПВЛда 3 жолу күрөштүм, 3 тең буттум. Буйруса алар, мен ойлойм, мен аягышымды эле күтүп атат го деп. Буйруса кайтат экенсиң дагы. Буйруса кайтабыз. Салмак тууралуу көбүң кызыктырган суроо. Эми 60 кг өтө жеңил салмак деп эсептелинет. Андан кийин адам ошо өскөн сайын, жаш кеткен сайын салмак кубуштуу ооруп калат. Андан кийин буйруса мына кайтканда кайсы салмакка кайтасың? Же 63дөн эле быйыл болобу? Кудайым буйруса азыр агайлар эмне десе ошондой кылабыз негизи. Весимди көп көтөргөн жокмун. Ошо 60 салмакта эле калам. Кудайым буйруса. Бирок эми Олимпиадага чейин, чемпионат мираларда 63 салмакка буйруса күрөшсөм болот. Бирок эмдиги жылдан баштап кайта 60 салмакка эле кайтам. Кийинки Олимпиадада ошо 60 кг салмактан эле өтөбүз кайра, ооба, буйруса. Жакшы. Азыркы учурдагы өзүңдүн жеке максаттарың кандай болот? Азыркы учурда жоламандын ошо кыска аралыктагы максаттары. Именно спортто? Жок, спортто дагы, жашоодо дагы. Бизде кыска аралыкта максатыбыз биздин жашообуз өзү спорт болуп калгандыктан азыр башка нерсе менен деле алектенип
алектеничтин кереги жок бизге. Айтып атам го, спорттон бизди алаксыткан нерселерден биз мындай пока что башка нерселерге аралашпайбыз. Бир гана спорт азыр. Спорттун жашоосу негизи өзү кыска. Спорттон кийин деле бардык нерсеге кылып жетишебиз буюрса. Ушундай ойдомун да. Ага чейин Олимпиададан Кудайым буюрса алтын алабыз деп жүрөбүз. Ошо Олимпиадага чейин башка нерселер менен алектенип, башка спорттон алакчу нерселерден алектенбейлебиз да. Бир гана азыр фокусту ушу режимге коюп, тренировкаларга коюп, буюрса жакшы дайындыктар менен барабыз деген ойлорубуз бар. Көп ошол спортчулардын жашоосун көрбөйт да. Биз ошол ковердон эле, килемден эле көрөбүз. Кирдиң чыктың болуп эле анан кийин байкап калабыз. Бул деген кандай деген түйшүк, кандай деген оор иш экенин көп байкабайт да. Мындай карасаң, азыркы учурда 2 жума болуптур. Окуу машыгы жыйын. Бул бүткөндөн кийин дагы окуу машыгы жыйын. Азыркы Тайваньда болобу, Вьетнамда болот, U23 Азия чемпионаты. Андан кийин кайра окуу машыгы жыйын. Ошондой эле жылдар өтүп берет экен. Спортчунун жашоосу ошол окуу машыгы жыйындан кийин окуу машыгы жыйынына чейин боло берет экен да. Андан кийин бул жактан ошол ыраазычылык билдиргим келет. Анткени бул негизи өтө оор иш. Бул жактан ошол психология жактан дагы өтө оор болуш керек. Бияктан ошол көп сабыр кармап эле, алдыга ошо койгон максатты эле фокус кылып эле жашаган адамсыңар да баарыңарчы. Ошого ыраазычылык билдиребиз. Анан кийин кыскача суроолор өтсөк, биздин маекте айтып бартат. Азыркы учурда сенин оюң боюнча сенин салмагыңдагы эң мыкты балбан ким болуп атат? Дүйнө жүзүндө. Дүйнө жүзүндө. Негизи 60 салмакка азиаттар негизи күчтүү келет. Албетте бизде көптөн берки күрөшүп жүргөн бизде түрк балбаны Керим Камал бар. Эгер Киничиро Фумита Олимпиадага 60-ка келсе, ал бар. Жана ирандык балбандар бар. Азыр Өзбекстандан жаш балбандар чыгып келатат, алар бар. Казакстанда былтыркы чемпион мира болгон Айдос Султангали бар. Негизи эле мен мынтип бөлө бербейм. Бирөө жакшы, бирөө күчтүү, мындай бирөө слабый деп мындай антип бөлбөйм. Мен Хаким ага үйрөткөн. Кандай балбан менен чыгасың? Слабый болобу, күчтүү болобу, бирдей настрой коюп, бирдей күрөш деген да. Мен ар дайым ушундай кылып келем. Слабыйлар чыкса, мындай бошоп, андай күчтүүлөр чыкса мындай башкача күрөшпөйм да. Бардыгына бирдей настрой коюп, бошобой до конца күрөшөм. Албетте бардыгын мен бардыгы өзүнүн мамлекетинде күчтүүлөр келет десем болот да. Олимпиадага. Атаандаштык негизи өтө оор бул салмактачы. Жеңил салмак болгон менен бирок атаандаштык өтө эле оор да. Анан айрыкча ошо Азия чемпионаттарында Азиядан биздин мыктылар чыгып атпайбы? Анан мындай суроодо эми мыкты деп айтпайлы, сен баалаган, сен жактырып ошолордун беттештерин көргөн Кыргызстандагы 5 спортчуну айтсаң, балбандардын арасынан Кыргыз тарыхындагы топ 5 спортчу. Элге байкелерибизден берби? Алардан дагы айтсак болот. Мурункудагы замандан, азыркы замандан дагы. Барыбыз эле азыркы ушу биздин поколение ушу 2028-жылы Канат байкебиз, Канат агайыбыз Олимпиадада күрөшүн көргөнбүз. 2008-жылы. Ал жактан ушундай байгелүү келгенде биз кичинекей болчубуз, аларды көрүп алып, бизге аябай мындай кызык көрүнчү. Албетте ушу Канат агайыбыз күрөшүн көрүп чоңойдук. Данияр Көбөновдун байкебиздин, Калыбек Жолжобековдун, Арсен Эралиевдин күрөштөрүн көрүп чоңойдук. Азыркы балбандардан ушу Акжол Махмудовдун күрөшү абдан жакшы күрөшөт, күчтүү. Жана азыр дагы жаш балдар чыгып келатат. Өзүңүздөр билгендей ушу Раза, Асан, андан дагы жаш балдар бар, дагы буюрса алардын ордун басап турган. Ошо негизи Кудайым буюрса ошо Кыргыздын грек-рим күрөшүнүн ушу келечеги буюрса бар деп ойлойм. Азыр абдан негизи эле бала көп залдарда. Буюрса грек-рим күрөшүнүн келечеги кең да.
Убагында ошол Бегалиев менен Төмөнбаев медаль алганда балдар көбөйгөн. Андан кийин ошол ак жол жоламандар пайда болгондон кийин адам дагы көбөйө баштады да. Азыркы учурда залдарга барсаң чын айтканда көз сүйүнөт. ооба Бул да менин оюмча силердин дагы себебиңер бар. Айрыкча айтып кетейин. Анан кийин эгерде дүйнөлүк спортто алганда, дүйнөлүк күрөштө алганда сен баалаган мындай 3 спортчуну айтсаң. Только дүйнөлүктөн. мен кичинекей кезде ушундай күрөштөрдү көргөндө Власовдун күрөшүн көп көрчүм да. Власовдун жана жерден көтөргөндөрүн аябай көп көрүп, мен дагы ошондон койгом да. Мен өзүмдүн ушу партардагы Баковой деп коет бизде. Ошону Власовдон көрүп койгом. Анан ирандык балбан Хамид Сарян деген бар. Анын да күрөшүн аябай көп көрчүм. Аябай мындай мен да ошондой күрөшүм келчү да. Кичинекей кезде балдар менен көрүп, биз да ушундай күрөшөбүз деп алардын кыймылдарын кайталап, приемдорун кылчубуз. Анан кореялык балбан, олимпийский чемпион Ким деген, анын дагы күрөшү жакчы. Ошонун күрөштөрүн көрүп чоңойгом негизи. Бирок ушундай сиз айткан суроого жооп берип кетсем, негизи баалаган спортсмендер боюнча албетте тарыхты мындай эч ким буза алгыс кылып калтырып кетти. Биздин жана кубалык балбан Михаил Лопес. Лопес албетте баарыбызда ушу биринчи турат десек болот. Ошо Буайсар аларды кошпой эле коелу. Вольниктерде, гректерде айтып атабыз. Кошсоң болот. Эгерде кааласаң кошо беребиз. Албетте Буайсар Сайтиев, анын бир гана күрөш эмес, анын негизи эле сөздөрү ушундай бизге, ушу жаш муундарга, баардыгыбызга ушундай сабак бойдон калып кетти. Ал адамдар ушу күрөшкө ушундай тарых калтырып кетти десек болот. Карелин, ушу үчүнчүсү Карелин десек болот. Албетте Карелин алар бир великий адам болуп күрөш эмесинде, спортунда калып кетти десек болот да. Эми жана эң белгилүү, эң эле ошол күрөшкө кошкон салымы үчүлдүк ушул окшойт да негизи. Мындай объективдүү карагандачы негизи. Анан кийинки суроо, сенин эң оор атаандашың ким болду карьерадагы? Жана айтып кеткендей эле мындай бардыгы эле чын-чынында мындай жеңил эмес да күрөштө. Бардыгы эле жеңил эмес, бардыгы эле бир мындай оор келет. Ар бирөөсүнө ар кандай настрой коюш керек. Алардын арасынан дагы ошо мен жолумду бир эле жапкан ошо Олимпиадада ошо япониялык балбан болду. Аз калган, мындайча айтканда. Ошо япониялык балбан десек болот. Фумита. Буга чейин дагы беттеш өткөзгөнбүз. Мен ага уже экинчи жолу утулдум. Бир жолу уттум чемпионат мирада. Ошол десем болот. Эң негизги атаандаш, ооба, негизги атаандаш. Жеңил атаандаш эмес, күрөшүү дагы мындай кандай десем, мындай күрөшкөндөн коркпойт да. Ошондор. Мындай суроо да, көп учурда ошол биздер дагы интернеттен көрүп калабыз, жеке сүйлөшкөндө дагы коюп калабыз деңгээлдеринчи. Сен үчүн Олимпиада оюндарында коло медаль бийигирээк турабы же дүйнө чемпионатында 2 алтын медаль бийигирээк турабы? Ар бирөөнүн эмоциясы ар кандай негизи. Мисалы мен дүйнө чемпиону болгон жаңы болгон үчүн аябай сүйүндүм да. Мисалы мен 2020-жылы карантин болуп дүйнө чемпионаты өтпөй, кубок мира өткөн. Бирок аты эле кубок мира болбосо, так чемпионат мира эле болгон негизи. Мен үчүн 2 чемпионат мирага караганда ошо кубок мира негизи күчтүүрөөк болгон да. 2020-жылы ошо жактан биринчи жолу ошо кубок мираны утуп, чемпион болуп, өзгөчө бир эмоциялар болгон да, аябай мындай чемпион мира болдум дегенчи. Андан кийин 2022-2023 жылы дагы ошо чемпион мира болдук. Мындай эмоциясы башкача чын-чынында. Ал жакта дүйнө жүзүндө канча деген мамлекет келет, канча деген күчтүү балдар келет, алардын баардыгын утуп чыгыш чынында кыйын. Олимпиадада 16 бала болот. Ал жакта ошол эле балдар. Бирок Олимпиадада 16
16 бала, бирок аябай катуу даярданып келет. И еще психологически да катуу даярданып келет да. Бул жакта олимпиадада мындай өзүнүн сүрү бар, өзүнүн бир мындай олимпиадада чын-чынында мындай жолу бар, ушундайлар утуп кетет да. Мындай бирөөгө ишенип атсаң, ал утуп калып мындай башка бирөө чыгып кетиши мүмкүн да. Олимпиаданыкы такыр башкача. Чемпионат бераныкы мындай чын-чынында эле күчтүү балдар чыгат да. Олимпиадада мындай кандай десем, мындай баг ойноп кетет да ал жактачы. Бар. Айрыкча ошо аркы олимпиадада байкап калдык, ошо баг ойноп кетти да көп учурдачы. Ооба. Спортто ошондой го. Олимпиаданын эң ушу жакпаган нерсеси ушул да. Формадагы эң мыктылары жеңилип калат. Ошонусу бар, анан кийин дүйнө чемпионатын айткандай байкасак болот. Эң мыктылар жеңет да. 5 жолку чемпион мира болгондон көрө, бир жолку олимпийский чемпион болсоң, мен олимпийский чемпион тамдамакмын да. Сиз колодоп атпайсызбы? Мен эгер олимпиада десеңиз, алтын десеңиз, мен алтынды тамдамакмын. 5-өнөн өйдө коюп, 5-өнөн өйдө коюп. Меса. Ошол олимпиада биздин кичинекей кезден бери коюп келаткан ушу максатыбыз. Эң бик ошо адамды башка өтөр эме жок да, башка деңгээл жок да. Бизде эң бигибиз ошол олимпиада. Баардыгыбыз ошол үчүн даярданып жүрөбүз да. Эң чоң күйөрманың ким? Эң чоң күйөрманым мен атам. Атам. Ошо ар дайым мен үчүн дуа кылып келет. Ар дайым мен үчүн ушул убакытка чейин условияны түзүп келген. Мен эң чоң күйөрманым ушу атам десем болот. Мен эле эмес, менин да 2 байкем бар. Аларга дагы баардыгын кылып берген ушу Тынар Шаршымбеков деген ал да чемпион айзы болгон убагында, мирден 5-чи болгон, Кыргызстанды көп жолку уткан, чоң турнирлерди уткан негизи. Спорт өзү ушундай экенин баардыгы эле чыга бербейт экен. Ошо биздин эң чоң күйөрманыбыз ушу атам. Өзүңдөн көп толкунданса керек, сенден дагы өзгөчө толкунданса керек ал киши. Алар аябай толкунат. Мен күрөшкө кеткенден баштап үйдөгүлөр айтып калат. Уктабай сени күттү, түнү менен уктай алган жок, кыйналып чыкты депчи. Ошонун баасында дейсиң да. Мен дагы жана автомобиль иниме мисалы балет эткенде жанында туруп көргөндө, биякта туруп башкача кызылып кетесиң да, батпай кетесиң да. Андан көрө өзүң чыгып күрөшсөң аябай жеңил да. Ал чыгып күрөшсө, жакындарың чыгып күрөшсө, Тынар байкем, башкалар күрөшсө да көрүш кыйын болчу да. Батпай кетчүм да, жана чоң бир залга. Андан көрө чыгып өзүм чыгып күрөшкөнүм жакшы болчу деп мындай айтасың да. Байкагам, дүйнө чемпионатына 22-жылы барганда Сербиядан ак жолдор, Тынарда күрөшкөндө да батынбай кетесиң. Беттеш учурунда тескерисинче салкын кандуу болуп кадимкидей, өзүңдү армап. Беттеш учурунда өзүң каласың да. Эмоцияң баарын чыгарып аласың. Атакта чыкпай калып кетет ичиңде. Кысылган бойдон. Анан ойлоп койсоң, күйөрманын баары эле ушундай окшойт. Ошондой да. Биз үчүн аябай мындай күйүп балет этип атып ичинде мындайчы утулуп калсак, биз менен чогуу мындай ызасын тартып, биз утсак, биз менен чогуу сүйүүнүн эмоциясын чыгарат окшойт депчи. Ошондой да. Мен кандидаттармын да. Спорт телеканалында Олимпиада оюндарын 2 олимпиада алып баргам. Айрыкча сеникин колоомду алып барган болчумун, буга чейин ошол кол күрөшкөндө бүт баарын алып баргам. Анан биздики дагы ошондой да. Батынбай кетесиң, ыйлап да жибересиң. Анан кийин аны спортчу өзү байкабаса дагы мен оюмча бир элдин дагы ошол күйөрмандыгын сезип атсаңыз керек кадимкидей. Кийин болсо дагы мындай көрүп, ушундай күйөрман болгон турбайбы, ушунчалык элдер бизди колдогон турбайбы деп калса керек. Албетте, чыгып күрөшүп атканда көп байкалбайт да, мисалы за граница көп болгондо, ал жакта кыргыздар мисалы көп жок, анан күрөшүп атканда байкалбайт, бирок анан эртеси күнү интернеттен карасаң эле ушунча адам жакта туруп көрүп атат, кыйкырып атат, өкүрүп атат. Площадьтен көрүп атат, дейсиң да, ушундай колдоп аткан турбайбы бизди депчи. Андай суроо да, сөзсүз түрдө мындай күрөш жок, жашоону мындай элестетиши оор болот да сагачы. Бирок эгерде күрөш болбогондо кайсыл тараптан сени көрмөкпүз? Кайсы жакта шыгың бар? Негизи эле билбейм, мен эс тарткандан бери эле
күрөшүп жүрөм да спорт менен. Эми шыгым көп эле негизи спортко бар. Көп айтышат. Бирок күрөштү тандадык. Мен атам күрөшкөн, чоң атам күрөшкөн, бардык байкелерим күрөшкөн. Эми биздин каныбызда бар. Ошондуктан ошо күрөшкө келдик. Күрөш менен машыктык. Башка вид спорттарга барып, башка нерсе менен алектенген деле жокпуз да. Сабакка барчубуз, сабактан чыгып күрөшкө барчубуз, үйгө келчүбүз, чарчап, сүйрөлүп келчүбүз да уктачым. Ушундай, ошо мен улуттук компьютердик 5-гимназияда окугам. Ал жакта аябай мындай катуу окутчу да бизде. Ал жака түшүнгөн мугалимдер бар болчу, түшүнбөгөн мугалимдер бар болчу дегендей. Бизде сөзсүз барыш керек, кечикпей барыш керек, еще сабактарыңдын баарын аткарып барыш керек. Еще апам мугалим оку дейт. Өзүң тренировкадан чарчап 9-10 келесиң, анан окутат, партада уктап калчумун дейт. Окуп атып элечи, күнүгө ушундай нерселер айтылганчы да. Анан кийин бара чемпион болуп, ошо башыбыз көрүнүп калганда, анан кийин мындай түшүнүп башташты да кичинече. Мындай кой берип, ошондой болду. Азыркы учурда ошол эжелер сыймыктанып атса керек. Албетте. Мен окуткам депчи. Кадимкидей. Ошо эжелерибизге рахмат. Бизди окуткан, ушундай бизге ошо билим берип, бизди ушундай түшүнүк менен караганга эжелерибиздин баардыгына ошо рахмат. Ошо улуттук 5-гимназиянын эжелеринин баардыгына рахмат. Анан мындай сурасам, чемпион адамдын мындай эң негизги сапаты эмне экен? Кайсы мыкты сапатын бааласаң болот? Бардык эле мисалы көбү чемпион болушу мүмкүн, бирок чемпион болуп турсаң дагы, этегиң көккө тийип турса дагы, адамгерчилигиң начар болсо, анда сени эч ким барктабайт, баалабайт, сыйлабайт. Ошондуктан эң биринчи орунга адамгерчиликти коем, жөнөкөйлүктү коем. Канча бийиктикке жетсең дагы, каяктан чыкканыңды унутпа дегендей, бутуң жерде жүргөнүңдү унутпа дегендей, жөнөкөй болуп, эл менен эл болуп жүргөнгө аракет кылам. Ошо эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң дейт го. Ошондой эле. Ошо эл менен эл болгонго аракет кылабыз берсе. Сон кичпейилдик демек эң мыкты сапат экен да. Анан мындай суроо да, акыркысы болсун. 15 жаштагы Жоламан Шаршымбековго кандай кеңеш бермек элең? 15 жаштагы Жоламан Шаршымбеков. 15 жашымда чемпион Азия болгом. Индияга барып, жаштар арасында биринчи жолу Азияны уткам. Аябай мындай эң биринчи жолу утканга мындай бир башкача сезимдер болгон да. Ошол Жоламанга айтмакмын. Ушул эле багытта, ушул эле темп менен уланта бер. Кудайым буйруса, асыда сенин көп ийгиликтер күтүп турат деп эле айтмакмын. Сон. Анан мүмкүнчүлүк болсо эгерде көрөрмандарга кайрылып кетсең болот, бул камерага карап, мен оюмча алар деле күтүп атса керек, ошо Жоламандан кайрылуусунчу. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Биринчиден ушу күрөштү колдоп, күрөштү сүйүп, ушу кыргыз спортсмендерин колдоп атканыңыздарга терең ыраазычылык. Биз үчүн билебиз, ар дайым колдойсуздар, ар дайым биз үчүн күбөсүздөр. Ошо сиздердин астыңыздарда терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Кудайым буйруса, ошо кыргыз спортсмендери сиздерди дагы көп сиздерге сүйүнүч тартуулайт деген жакшы ойлорубуз бар. Дагы муну менен токтоп калбастан, дагы чоң ареналарга чыгып, Кудайым буйруса Олимпиаданын алтын медалын алып келип беребиз, Кудайым буйруса. Ошол үчүн машыгып жүрөбүз, ошол үчүн жашообузду арнадык, ошол үчүн ушул жерде терибизди төгүп, менеттенип жүрөбүз. Кудайым буйруса, ошо Кыргызстанга көптөн күткөн, көп эл үмүттөнгөн ошо алтынды алып келип беребиз, Кудайым буйруса. Буйруса. Оюбуз бар. Жоламан, ыраазычылык билдирем. Өзгөчө анткени биз үчүн өтө маанилүү маекте болду. Көп суроолорго да жооп ала алдык. Сага да ыраазычылык билдиребиз.
түздөн түз жооп бераттың, эч жакка кетпей эле мындай болгондо жооп бераттың, ошого да ыраазычылык билдиребиз. Буюрса тең чоң жеңиштерди алды элестебиз. Анткени артта карасаң кандай гана чоң жол өткөн, бирок менин оюмча алдыда дагы ушундай чоң жол турат, чоң ийгиликтер турат. Ошондуктан ошо ийгилик каалайбыз, эң башкысы жаракатсыз болсун. Чоң рахмат сизге да, сиздин да ишиңизге ийгилик. Кудай буюрса өркүндөй бериңиздер, өсө бериңиздер. Рахмат. Достор, биз менен бүгүн өтө жөнөкөй кичпейил биздин чемпионубуз, кыргыз спортунун азыркы учурдагы биздин жүзүбүз Жоломон Шаршымбеков болду. Биз менен чогуу биргеликте болуңуздар, лайк, комментарий калтырып коюңуздар. Жоломонго болгон каалап тилекти калтырып кеткиле. Ассаламу алейкум. Мыкты коноктор, сонун маектер, кызыктуу долбоор, өзгөчө контент. Бул спорт хаб, биздин спорт хаб, оңой эле таап көрсөң болот жырга.